Кытайда коронавирустан өлгөндөр 2715 кишиге жетти. Оорудан 29700 киши айыкканы кабарланууда. 78 000 адам вирусту жугузуп алган. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы жаңа катталган учурлар азая баштаганын маалымдады. Оорунун жайылышы жагынан Хубэй провинциясы алдыда турат. Аймакта илдеттен 2600дөн ашуун киши өлдү. Жер жүзүндө вирус 80 000ден ашуун кишиге жугуп, 2800дөн ашык адамдын өмүрүн алды. Булак Азаттык. Ооруканада жаткан аял баласын сагынып өзүнө бычак менен кол салды. Жалал Абад облусундагы ооруканада жаткан аял өзүнө бычак менен кол салды. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Маалыматка ылайык, 1992 туулган аял психикалык жактан жабыркап ооруканада жаткан. Аял өзүнө палатасында бычак менен кол салган. Дарыгерлер аны керебеттин жанында канга боелуп жатканын көрүп, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Бул өзү 24 январда болгон. Дарыгерлер аны дарылаганды уланткан. Милицияга бул тууралуу маалымат түшкөн эмес. Милиция кызматкерлери текшерип жатканда тагыраагы 17 февралда маалым болду. Милиция кызматкерлери аялды сурак алганда, ал баласын сагынып, ушул жолго барганын айтты. Ал эгер жаракат алсам үйүмө жиберишет деп ойлогон. Аялдын эч кандай доосу жок экенин жана өз каалоосу менен дарыланып жатканын айтты, дейт Нурдин Жээнтаев. Аталган факты өз өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Булак Назар Ньюс KG. Муфтият ажылыктын баасы кымбаттады. 2020 жылдагы ажылык сапарына баруу үчүн ар бир адамга түзүлгөн калькуляция 3350 АКШ долларын түздү. Төлөмдөр 26 февралдан тарта кабыл алына баштайт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы Муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Сауд Араб падышачылыгы виза, медициналык камсыздандырууну акы төлөй турган кылып Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүндөгү кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын жогорулаткандыгына байланыштуу ажылыктын наркы быйылкы жылы жогорулады. Быйыл Сауд Араб падышачылыгы Кыргызстанга 6110 квота бөлгөн. 2019-2020 жылдары ажылык серверге катталып 500 АКШ долларын төлөп кезек күтүп, ажылык сапарына барууга мүмкүнчүлүк алган талапкерлер калькуляцияда көрсөтүлгөн баадан калган 2850 АКШ долларын 2020 жылдын 26 февралынан 17 мартына чейин РСК банктын иштөө убактысына ылайык төлөөлөрү зарыл. Булак Марал ФМ. Египетти 30 жыл башкарган Мубарак көз жумду. Египетти 30 жыл башкарган мурунку президент Хосни Мубарак каза болду. Ал майда 92 жашка чыкмак. Мубарак 1981 жылдан 2011 жылга чейин өлкө башында турган. 2011 жылы Араб жазы деген аталыш алган узакка созулган көтөрүлүштөн соң бийликтен кетүүгө мажбур болгон. Апрелде камалган Мубарак жемкордукка, наразычылык акциясына катышуучулардын өлүмүнө жана тыңчылыкка айыпталып 2012 жылы өмүр бою эркинен ажыратылган. Бир нече ирет өткөн соттук отурумдан соң тагылган айыптар негизсиз болуп, кассациялык сот 2017 жылы 88 жаштагы экс-президентти актап чыккан. Булак Марал ФМ. Ошто 8 жашар бала канал суусуна агып кетти. Ош шаарынын Лабиржанов көчөсүндөгү канал суусуна 8 жашар бала агып кеткенин ОКМ билдирди. Маалыматка ылайык, окуя болгон жерге 4 куткаруучу барган. Алар баланын сөөгүн суудан чыгарып, ийин кызматкерлерине өткөрүп беришкени айтылды. Булак Спутник KG. Түштүктө дыйкандар эгин айдоо иштерин баштады. Жалал Абад облусунун Нокен, Базар Коргон райондорунда, Оштун Араван районунда, Баткен облусунун Лейлек районунда арпа эгүү иштери башталды. Бул тууралуу өлкөнүн Айыл чарба, Тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинен билдиришти. Чүй облусунда дагы жер айдоо иштери башталганы билдирүүдө айтылат. Министрлик өткөн жылга караганда жаз быйыл 15-20 күнгө эрте келгенин белгилейт. Өлкө боюнча 1 миллион 220 миң гектар айдоо жери болсо, анын 1 миллионго жакыны дыйкандардын колунда. Башкача айтканда, айдоо жерлердин 97% жакыны жеке менчикте. Булак Марал ФМ.